Урматтуу көрүүчүлөр, Азаттык шайлоо участкаларынан жеринен алып түз алып берүүнү улантат. Мына биз азыр Сверлов районундагы Алматинский, Салиев көчөлөрүнүн кесишиндеги участокто турабыз. Бизге байкоочу Кундуз эже бул жактагы шайлоонун жүрүшү тууралуу айтып берет. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Шайлоо кандай өтүп жатат? Шайлоо менин оюмча бүгүнкү эртең менен саат 8-де башталган. Башынан баштап эгер айткан болсок, эртең менен келгенде эле байкоочу, ар бир партиянын байкоочулары, өкүлдөрү келип, бардыгы тең өзүн тааныштырып, официалдуу түрдө баштадык. Бул жерден желек көтөрүлүп, гимн ойнолуп, ошонун негизинде бардыгы тең закондук. Мындай мыйзам бузуулар катталган жок? Мисалы, социалдык тармактарда ар кандай автобус менен алып келип атат, ар кайсы партиялар акча таратып атат. Сиз ошолорду байкай алдыңызбы? Бизде эч кандай андай нерсе байкала элек. Азырынча мына азыр саат 1 болуп калды, бирок 1ге чейинки убакта бир да мындай акча берип же бирөөлөрдү автобус менен же жанагындай бусиктер менен алып келүү бизде азырынча эч кандай байкала элек. Эмне дегенде ар бир байкоочу өзүнүн так ишин аткарып атат го деп ойлойм. Азыр мына түштөн ооп калды. Шайлоочулардын агымы кандай болуп жатат? Жигердүү эле катышып жатабы? Менин оюмча жигердүү эле. Эмне дегенде былтыркы мурдагы жылкы шайлоолорго караганда менин оюмча быйылкы шайлоо өтө жигердүү го деп ойлоп атам мен. Анан сиз ичине кирип көрөлү эле, шайлоочулар менен таанышып. Жүрүңүз. Мынакей могул жерде ар бир партиянын өкүлдөрү отурушат азыр. Ар бир партиядан келген өкүлдөр, атайын байкоочулар отуруп атышат бул жерде. Бул жерде болсо көрүп атасыздар, атайын ушул бекитилген 13-22-нин атайын жетекчиси, андан кийинкиси катчысы отурат. Бул жерде ар бир жерде каттап аткан биздин шайлоочулар менен сүйлөшүп көрөлү. Сизге рахмат. Саламатсызбы айке? Саламатчылык. Шайлоого келдиңиз. Добуш берип атасыз. Добуш берип атасыз. Мыйзам бузуу болгон жок. Сизди тааныдыбы аппарат биометрика? Азыр жаңы эле өтөлүп атабыз. Өтөлүп атасыз. Буга чейин келип текшерип кеткем. Буякта бармын. Өзүңүз бул жакта жашайсыз? Ооба, шайлоо турат. Негизи кандай? Сиз мындай тааныштарыңыз баары эле барып атабы шайлоого? Кудай ачуу баарыбыз эле келип атабыз. Үйгүбүз баары чабуу. Тааныштарым, үйлүүлөрүм баары эле келип атат. Жакшы экен. Анда бул жакта менен таанышалы. Мынакей бул жакта шайлоочулар биометрикалык аппараттан өздөрүн таап жатышат. Саламатсызбы жекеси? Саламатчылык. Шайлоо кандай өтүп атат? Аябай сонун өтүп атат. Баары эле өздөрүн таап атат тизмеден. Социалдык тармактарда, интернетте өзүбүздү таппай калдык, тизмеде жок экенбиз деп атат да. Бул жакта кандай болду? Жакшы, баары келип, жакшы өздөрүн таап эле кетип атышат. Мындай чыкпай эме жок. Таппай калгандар болгон жок. Таппай калгандар болгон жок. Баары эле келип атышат. 100%. Түшүнүктүү. Ошондой эле болсун анда. Мен сөздү кесиптешим Жибек Бегалиевага узатам. Жибек. Здравствуйте. Азаттык продолжает прямую трансляцию с участков и штабов партии. На этот раз мы находимся на избирательном участке, который находится на пересечении улиц Алиева-Алматинская под номером 1322. Сейчас мы о ходе выбора узнаем у самой председательницы избирательного участка. Насколько я уже поняла, здесь были некоторые сбои с аппаратурой. Всем ли удалось найти себя в списках? Ну, были случаи, конечно, единичные, но в основном все избиратели себя находят в списках. Голосуют, выборы проходят хорошо, на должном уровне. Ну, это понятно. А сколько случаев было, что не нашли себя и как они поступили? Ну, по-моему, один случай у нас всего был. Один случай. Но в системе, если их нет, то мы, конечно же, уже не допускали таких. Каких-либо ЧП на улице, случаев попыток подкупа или каких-то еще непредвиденных ситуаций? Я не замечала, все проходит тихо, хорошо. В законном русле. Что касается явки, сколько человек сейчас проголосовало, вообще сколько здесь зарегистрировано избирателей? Сейчас у нас уже на 14 часов 500 избирателей. Вы раньше здесь работали? Это хорошая явка, как считаете вообще? Я считаю, средняя пока средняя. Хорошо, можете имя, фамилию, пожалуйста, называть свои? Ахметчина Гульнара Коммунаровна. Спасибо вам большое. Я напомню вам, что Азаттык ведет прямую трансляцию из избирательных участков, из штабов партий. Следующая точка, откуда мы будем вести онлайн-трансляцию, это будет штаб партии Бербол. На этом мы пока завершаем наш выход в эфир. Это была я, Жибек Бегалиева. До встречи на следующем участке, на следующей точке эфира.